Салам достор, баарыңарга кутман кеч. Кандайсыңар? Эртең Бөрүза Бакыян айылык маданият үйүндө саат 9:00 Бакыян айылдык аймагын социалдык жактан коргоо программасын талкуулоо боюнча коомдук угуу болот. Так, коомдук угуунун максаты бул жерде 2022 жана 2024 жылга карата социалдык жактан коргоо боюнча программаны талкуулап, элдер ошол нерсеге макулбу же макул эмеспи, ошол боюнча коомдун үнүн угуу боюнча ушундай коомдук угуу Бөрүзгө келип катышып бериңиздер. Биз дагы презентация кылабыз. Жалпы жолунан айта турган болсок, бул жерде биз ФСДС жана жарандык катышуу коомдук фонду менен биргеликте иш алып баруудабыз. Анан ушул коомдогу социалдык жактан муктаж үй бүлөлөр, жетим жесирлер, андан тышкары ошо кирешеси аз болгон үй бүлөлөргө кантип жардам көрсөтө алабыз деп ушул нерселер талкууланат. Андан тышкары бизде ата-энеси эмгек миграцияда жүргөн балдарга дагы кантип жардам кыла алабыз, ошол боюнча дагы. Эгерде ушул нерселердин баардыгы, мисалы бул жерде жазылып атат, жандай бир адамга кирешеси 910 сомдон ашпаган үй бүлөлөргө мисалы 1 тоннадан көмүр берүү, андан тышкары болбосо аз камсыз үй бүлөлөргө, мисалы жалгыз бой энелерге тигүүчү машина алып берип, алар иш менен камсыз кылуу. Андан тышкары жанагы биздин айылда билимдүү жаштар жаркын келечек аталышындагы неме бар да, окутуу борбору, ошол жерге жеңилдиктер берүү, мисалы чын эле жетишпеген үй бүлөлөргө көмөк көрсөтүү максатында билим алуусуна бир шарт түзүп берүү, ушуну дагы коомдук угууга да айтайын деп атабыз. Андан тышкары мисалы жолдомолорду берүү, болбосо жайкы каникул маалында балдарды эс алуусу үчүн бир шарттарды түзүү. Бул мисалы 6000 сомго бир путевка алабыз, бул болсо жылына 24 000 сом болот экен. Ушуну 2024 жылы ишке киргизүү боюнча пландалууда. Андан тышкары мисалы ушуларды канткенде ишке ашыра алабыз деген суроо туулат да. Буну болсо мисалы бул жалпы бюджет экен. Буну болсо мисалы азыр жайытка гектар үчүн 4 сом 80 тыйын төлөп келген болсо, ушуну эгерде 15 сомго көтөрсөк, мисалы гектар үчүн деп турат, бул жакта 100 000 сомго чейин көтөрүлөт экен да. Бул 15 сом, билбейм, единицабызга же болбосо башка бир нерселерге эле кетип калып атпайбы, бирок ушуну көтөрсө. Андан тышкары мынакей болбосо кайракы жерлердин арендасын көтөрүү аркылуу дагы ушул нерсени биз ишке ашыра алат экенбиз. Мисалы буга чейин 36 сом 40 тыйындан төлөп келген болсо, буну 40 сомго көтөрө турган болсок, будан дагы сонун киреше болот экен. Андан тышкары мынакей бул жакта айылда дүкөндөр бар, ишканалар бар, жакан ишканалар, анан таксисттер, ошолордун дагы мисалы патент алышат да. Ошолун дагы көтөрүү аркылуу дагы муну кылсак болот экен. Андан тышкары мынакей ар бирөөбүздүн үйүбүздөн таштандылар чыгат. Ошол таштандыларды дагы ошого дагы өзүбүз жеке мындай үйдөн өзүбүз чыгарган мусорлорду акча төлөсөк, бул дагы бир жакшы бир жанагы айтып аткан нерселерди ишке ашырууга мүмкүнчүлүк болот. Андан тышкары Кут Орносун коомдук фонду менен макулдашуу боюнча эмгек миграцияда жүргөн Бакыян айылдык тургундардын эсебинен жергиликтүү жамаатты колдоо фондун түзүү, бул дагы сонун. Мисалы эгерде кандай иш-чара болсо, ошону WhatsApp аркылуу баардык маалыматтарды ошол эмгек миграцияда жүргөн адамдарга жеткиликтүү кылып маалымат берип туруу. Андан тышкары мисалы ошолордун фондун түзсө болот экен да. Анткени бизде Москвада иштеп жүргөн агалар, энелер аркылуу байланышып турабыз. Алар болсо сонун иштер жасап атат. Айылдагы футболдук оюндарга, айылдагы бир спорттук иш-чараларга, андан тышкары бир
жардамга муктаж болгон адамдарга көмөк көрсөткөндө 1000 сом, 2000 сом, ушундай 5000 сомго чейин акчалай жардамдарды көрсөтүп келишет. Ушул фондду түзүү аркылуу дагы биз жакшы бир жетишкендерге жетишсек болот экен. Мисалы, айына кеминде 20 000 сом чогулса, биз жылына 240 000 сом өлчөмдө каражат тартуу күтүлүп атат буйруза. Андан тышкары, эгерде ушул биз айтып аткан нерселердин баары ишке ашып калса, буйруза 2023 жылга карата жылына 430 000 сом тартылат экен. Бул биздин жалпы айылдын бюджетинен тышкары келе турган акталай акча. Ушул нерселерди ишке ашыруу боюнча эртең коомдук угуу болот. Мисалы, бул жерде жалпы бюджети карап айтылган экен. Аз камсыз болгон үй бүлөлөрүнүн кыш мезгилинде көмүр менен камсыздоо бул 2022 жылга 75 000 сом, 2023 жылга 75 000 сом, муну 75 000 сомдон экен. Бул болсо 15 үй бүлөгө, ар бир үй бүлөгө 5 000 сомдон каралган 1 тоннадан мисалы. Андан тышкары муну кантип аныктоо боюнча да суроо болушу мүмкүн. Бул болсо айыл өкмөт атайын комиссия түзүлүп, ошолордун негизинде чын эле муктаж үй бүлөлөргө берүү боюнча. Андан тышкары, мисалы, аялдар балдарын жалгыз баккан элдердин жумуш менен камсыз кылуу, бул болсо 2 үй бүлө тандалып алынат. Чындап муктаж болгон, ал дагы конкурстун негизинде кимдер чын эле муктаж, кантип иштетип кете алат, ошолор боюнча өздөрүнүн ойлорун айтса, биз ошол элден чогулган акчанын негизинде 10 000 сомдон 20 000 сомго 2 тигүүчү машина алынып, анан 2 үй бүлө иш менен камсыз кылат. Ошол учурда алар балдарын окутуп, өздөрүнүн дагы кирешесин арттырат деген үмүттөбүз. Андан тышкары балдарын билим берүү курстарында окутууга жардам көрсөтүү. Бул болсо 400 сомдон 10 балага болуш керек, по-моему 4 000 сом айына, жылына 40 000 сом болуш керек. Бул дагы ошол биз айткан жердин аренданын көтөрүү боюнча, жайыттардын акчасын көтөрүү менен, андан тышкары дүкөндөрдөн, такси, маршрутка айдоочулардан түшкөн кирешелердин негизинде, андан тышкары жанагы миграцияда жүргөн акелерибиз дейин, ошолордун фондунун эсебинен ушул нерселердин баары ишке ашырылат. Андан тышкары мынакей бул жакта 24 000 сом бул жайык каникул маалында балдар үчүн жолдомолор сатып алуу. Бунун эмне кереги бар деши мүмкүн, себеп дегенде алардын интеллектуалдык жактан, маданий, руханий байлыгын арттыруу максатында ушундай жолдомолорду алып берүү. Андан тышкары мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ден соолугун калыбына келтирүү, жардам көрсөтүү. Биз көп түрдүү коомдо жашайбыз, баардыгыбыз эле билебиз бул жөнүндө. Анан аларды дагы эске алышыбыз керек. Буга 25 000 сом дейт. Андан тышкары жыл сайын балдар үчүн театралдык иш-чараларды өткөрүү, буга 5 000 сом кетет. Жок, 50 000 сом кетет экен. Бул дагы атайын борбордон артисттерди чакырып, ошо айылдык деңгээлде мыкты иш-чараларды өткөрүүгө. Жалпы жылынан 2022 жылга 140 000 сом, 2023 жылга 190 000 сом, 2024 жылга 234 000 сом чыгаша болот экен. Бул нерсени биз жасашыбыз керек.